Митингчилер Ак үйдө президенттин иш бөлмөсүнө чейин кирип кетишти. 6 октябрга караган түнү Бишкекте парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чогулган митингчилер Кыргызстандын президенти жана парламенти олтурган Ак үйдүн 7-кабатына жетип, президенттин иш бөлмөсүнө чейин кирип кетишти. Бул тууралуу окуянын жеринен Азаттыктын кабарчысы кабарлады. Учурда Ак үйдө Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров баштаган топ кишилер жүрөт. Алар президенттин илинген сүрөтүн дубалдан алып, иш бөлмөнү ээлеп олтурушат. Бишкекте парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлери акцияга чыгышкан. Кечке жуук милиция акциянын катышуучуларын күч менен таратып, ортодо кагылыш чыкты. Баш калаанын борбордук бөлүгүндө кагылыштар түнү бою уланып жатты. 5-октябрда Бишкекте парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын тарапкерлери нааразычылык акциясына чыгышкан. Кечке жуук милиция акциянын катышуучуларын күч менен таратып, ортодо кагылыш болгон. Баш калаанын борбордук бөлүгүндө кагылыштар түнү бою уланды. Буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы бүгүнкү окуялардан 120дан ашык ар түрдүү жараат алып ооруканага түшкөнүн маалымдады. Булак Азаттык.org. Митингчилер УКМКга кирип барышканы кабарланууда. Жарандык активист Улан Үсөйүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын алдына барган адамдар мекеменин дарбазасын талкалаганын Facebook'a жазды. Спецназ чыгып эл менен экенин билдирди. Эл Жапаров, Исаков, Атамбаевди бошотууну талап кылууда, деп жазды Үсөйүн. Булак Азаттык.org. Садыр Жапаров абактан чыгып атат. Камчыбек Ташиев азыр жанында. Феликс Куловду бошоткондой окуя кайталанып жатат. Садыр Байкенин тарапташтарын куттуктайм. Сооронбай Жээнбековдун азыр кайда экени айтылды. Бир нече мүнөт мурда Ала Тоо аянтына чогулган митингчилер жогорку кеңешти басып киришкен. Алар президенттин кабинетине киргени дагы маалым болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Бишкек шаарында. Бул тууралуу маалымат кызматынан билдиришти. Президент Жээнбеков Бишкек шаарында өлкө башчы саат 2:00 чейин Ак үйдөгү кызмат ордунда иштеп жаткан. Бардык саясий күчтөр менен диалог кылган. Ал нааразычылык акциясын уюштургандардын акыл эстүүлүгүнө ишенет, деди маалымат катчы Толгонай Стамалиева. Эске салсак, 5-октябрь күнү Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыккан. Милиция аларга бир нече сааттан бери каршылык көрсөтүп, акыры митингчилер жогорку кеңештин имаратына басып киришти. Булак Спутник чекиткейжи. Митингчилер Алмазбек Атамбаевди УКМКдан алып чыгышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019-жылы 7-8 августтагы Кой Таш окуяларынан соң камакка алынган. Митингчилер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди алып чыгышты. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчылары жеринен кабарлашты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019-жылы 7-8 августтагы Кой Таш окуяларынан соң камакка алынган. Жалпысынан Атамбаев 8 эпизод менен шектелүүдө. Бул окуядан бир киши каза таап, 175 адамдын дарыгерлерге кайрылганы белгилүү болгон. Атамбаевдин тышкары Кой Таш окуясы боюнча анын тарапташтары Фарид Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Марат Шаменов, Рыспек Карыпбек уулу, Фархат Бабиев, Канат Осмоналиев жана Ноорус Капарбек уулу кармалган. Жогорку кеңештин депутаттары Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина жана Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева үй камагында. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митинг уюштуруп, 6-октябрга караган түнү саат 3-4 чамасында Ак үйдү басып алышты. Булак Спутник чекиткейжи. Жанарбек Акаев азыр бийлей турган эмес, ыйлай турган учур. Бишкектин Ала Тоо аянтында парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган партиялардын митингинде жогорку кеңештин депутаты Атамекен партиясынын шайлоо тизмесин жетектеген Жанарбек Акаев азыр ыйлай турган учур болуп жатканын белгиледи. Буларды жокко чыгарышыбыз керек. Контрабандисттер, уурулар, ака-укалар, куда сөөктөр парламентти ээлеп алды. Кайра шайлоо, кайра шайлоо, кайра шайлоо кылышыбыз керек. Уурулар туугандашкан жана кландашкан система шайлоого катышпашы керек. Элибизди сатып алышты. Мындай бийлик, мындай парламент кетсин. Эмне үчүн бийлик буга жол берди?
Бүгүн башкы прокуратура 25 мыйзам бузуу катталганын айтты. Бул күлкү да. Мына Алай районунда 5000ден ашык адамды каттатышты. Ушундай арам, ыплат шайлоодон кийин бийлей турган эмес, ыйлай турган учур. 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өттү. 16 партиянын 4-7% босогодон ашты. Социалдык түйүндөрдө бул күнү адамдарды топ-тобу менен ташып добуш бердирткен, акча тараткан учурлар тартылган видеолор, сүрөттөр тарап жатты. Шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин интернетте Анжиан полкасына бийлеп майрамдап жаткан партиянын өкүлдөрүнүн видеосу тараган болчу. Шайлоону уюштуруу үчүн жоопту болгон вице-премьер-министр Акрам Мадумаров мыйзам бузулган учурлар болгонун, бирок алар жалпы жыйынтыкка таасир бере албай турганын Азаттыкка билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги шайлоону калыс өткөрүш үчүн бардык тийиштүү шарттарды түзүп бергенин айтууда. Булак Азаттык Чекиторг. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстанда парламенттик шайлоо учурунда мыйзам бузуулар ар бир кадам сайын катталганын, бирок ага көңүл бурган бийлик жана жергиликтүү жетекчилик болбогонун билдирип чыкты. 5-октябрда партиянын лидери Адахан Мадумаров тарапташтарына видео кайрылуу жасап, колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылыгын билдирди жана же кубанаарын, же кайгыраарын, же өкүнөөрүн билбеген аралаш сезимде болуп жатканын айтты. Мадумаров күрөш партиялардын эмес, чындык менен жалгандын ортосунда жүргөнүн, таразанын экинчи жагында акча жана азгырык турганын, туңгуюк, караңгылык жана арамдык жеңип кеткенин белгиледи. Бүтүн Кыргызстандын жеңиши жалпы улуттун, мамлекеттин жеңилишинин алдында түккө турбаган нерсе. Бул күрөштө бийликтин орду кандай болду? Бийлик накта арамдык менен аралашып кетти. Бийликтин соңку мезгилдерде жүргүзгөн эң ыплас, эң мыйзамсыз, туура эмес шайлоосу кече өттү десек, тарыхтын да, элдин да алдында жаңылышпаган болобуз. Өз мамлекетине, калкына кыянаттык менен өткөн шайлоо болду. Бюллетендерди кол менен саноо уланууда. Бүтүн Кыргызстан партиясы кайра жеңүүчүлөрдүн катарын толуктады. Добуштарды кол менен саноонун 22:00 карата жыйынтыгы. Азырынча 5 партия 7% босого чектен ашты. Азырынча кол менен эсептөө боюнча Биримдик партиясы 25,9% менен биринчи орунга чыкты. Мекеним Кыргызстан партиясы 24,56% менен экинчи катарда. Үчүнчү орунда Кыргызстан 8,96%. Төртүнчүдө Бүтүн Кыргызстан 7,62%. Бешинчиде Мекенчил 7,26%. Калган партиялар болсо чектен 7%дан аша элек. Алар Республика партиясы 5,18%, Атамекен 3,71%, Ыйман Нуру 3,22%, Бирбол 3,21%, Замандаш 2,25%, Чоң Казат 1,91%, Социал-демократтар 1,38%, Реформа 0,96%, Мекен ынтымагы 0,59%, Афганистандагы согуштун ардагерлеринин партиясы 0,13% жана Ордо 0,17% алды. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 10го чукул саясий партиялар тарапташтары Ала Тоо аянтында мөөнөтсүз митинг өткөрүшүп, шайлоону жокко чыгарууну талап кылып митингге чыгышты.